Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Барыбызды жоқтан бар кылып жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Жана бизге туура жолду көрсөткөн, илимсиздиктен ыйман нуруна багыт берген сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Код афлаха ман заккаха ва код хаба ман дассаха. Бул аяттын маанисинде Аллах субханаху ва таала айтат: ким өзүнүн напсисин тарбиялаган болса, тазалаган болса, жакшы бир багытка, нукка салган болса, демек ал адам ийгиликке жетти дейт. Мындайча айтканда, нафсты тарбиялап, Кудайдын берген буйруктарын аткарууга, тыйган нерселерден тыйылууга, сүннөт менен жашоого, жаман иштен алыстоого, такыбалык болууга үндөп жашаган болсо, демек ал напси, чындыгында адам ошол напсиси менен ийгиликке жетет экен. Ал эми ушунун эле тескериси болсо, ал нафсын тарбиялабаса, нафсы жамандыкка буйурса, нафсынын артынан кууп кетип калса, анда ал бактысыз болот деди. Демек адамдын өзүнүн напсиси менен болгон адеп жөнүндө бүгүн бир аз сөз кылмакчыбыз. Алла таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара. Кыяматта ар бир адам, ар бир нафс өзүнүн бул дүйнөдө кылган ишинин жакшылыгын, ау ма амилат мин суин же жамандыгын көрөт дейт да кыяматта. Муну ошондуктан ушул аяттын аягында Алла таала айтат: ва юхаззирукумуллаху нафса. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздүн нафсыбызды тарбиялашыбыз керек экен. Адам негизи эле ушу түшүнгөн, тойгон акылдан, ыймандын булагы болгон жүрөктөн, анан жан дүйнө нафстан турат экен да, нафсиден турат. Мына ушулардын бардыгынын багыты, максаты бир болбоюнча адамда кыйынчылык боло берет. Ошондон пайгамбарыбыз айтат: "Куллун наси ягду." Бардык адамдар аракет кылат дейт. Фа бай'у нафсаху фа му'тикуха ау мубиқуха дейт. Мындайча айтканда, ар бир адам өздөрү адам аракет кылат. Кээ бирлер өздөрүнүн нафсысын му'тикуха, тозоктун отунан куткарат. Алланын буйругун аткаруу менен, намаз окуу менен, парыздарды аткаруу менен, жакшылык иштерди аткаруу менен, багы зикир дуаларды кылуу менен, Кур'ан окуу менен, айтор бейишке алып бара турган бардык амалдарды аткарып, өзүнүн нафсын өзү тозоктон куткарат дейт. Ал эми кээ бирлери мубиқуха, өзүнүн нафсын өзү жок кылат дейт да. Мына ошо шариатка каршы келген иштерди аткарып, туура эмес иштерди аткарып, башкаларга зыян берип, керек болсо өзүнө да зулумдук кылып, Кудайдын да динин билбей, пайгамбарыбыздын сүннөтүн да түшүнбөй, анын ким экенин деле тааныбай, дүйнөнүн артынан жүрө берип, мына ушундай өзүнүн нафсыны өзү эмне кылат экен? Жокко чыгарып салат дейт. Мына ошондон алымдар нафсты бир канча даражага бөлүшкөн да. Анын биринчиси дейт: нафсун аммаратун бису. Адамды жамандыкка буйруган нафс дейт. Бул ошол Юсуф сүрөсүнө келет: "Вама убарру нафси инна нафса ла аммаратун бису илля ма рахима рабби." Нафсты жөн эле тим койгон болсок, тарбиялабай, аны багыттабай, аны бир тартипке салбай, аны адептебей койгон болсок, ал адамды эмнеге туура эмес жолго сала берет экен. Ал адам мисалы текебер да болуп кетиши мүмкүн, ичи таар да болуп, бирөөгө жамандыкты каалап, башка бирөөлөргө зыянды берип, ошол эле учурда аябай сараң болуп, ичи таар болуп, мисалы мына ушундай бир жаман адамдын бир жаман даражага алып барып коет экен да.
Ошондон адам баласы дайыма мына ушул нафстан өзүн сакташ керек. Бул нерседен сактаныш керек. Себеби ал адамды жок кылат. Адамды жакшы иш аткартпайт. Бара турган жери кыяматта тозок болуп калуусу мүмкүн. Мына ошондон ушул нерседен сактаныш керек. Экинчи нафс бул жемелеүүчү нафс экен. Ан-нафсу лаввама деп коет. Ошол Кыяма сүрөсүндө келет. Ла уқсиму би яумил кыяма ва ла уқсиму бин нафсил лаввама. Лаввама деген бул жемелеүүчү деген сөз. Мындайча айтканда жакшы иш кылган болсо, кайра дагы жакшылык кыла бербейсиңби деп жемелейт экен. Күнөө иш кылган болсо, эмне үчүн күнөө иш кылдың? Сен ошого эми тоба истигфар кылгын деп, ошо күнөө кылгандыгы үчүн жемелейт экен да. Ошондон болбоду дегенде нафс ушундай болуш керек. Жок, биз нафсты мындан да жогору даражага чыгарганга эмне кылышыбыз керек? Дайыма аракет кылышыбыз керек. Андан кийин нафсул мутмаинна дейт. Аябай мындай бейпиил, тынч болгон нафс дейт да адамдыгы. Мындайча айтканда бул кандай нафс десе, бардык жаман сыпаттардан арылган нафс. Жаман көрүлгөн пейилден, кулк мүнөздөн, сыпаттардан таза болгон нафсты айтылат экен. Бул туурасында Куранда Фажр сүрөсүндө келет. Эмне дейт? Я айятухан нафсул мутмаинна дейт да. Иржи'i иля раббики радиятан мардия. О бейпил тынчжан, Аллаңа разы болгон абалда кайт деген маани. Демек, бул даражадагы адамдар дагы жакшы бир ийгиликке жеткенге багы толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул нафска жетүү деле адамдан көп өтө мээнетти, жумушту талап кылат. Себеби адам баласы өзүнүн нафсы менен эмне кылат? Күрөшөт. Андан кийин нафсул мулхама деп коет экен алымдарыбыз. Нафсул мулхама деген мындайча айтканда Аллах субхана ва таала бул нафска мындай бир түрткү берип атат, илхам берип атат. Илимдүү болгонго, илим алганга, жөнөкөй болгонго, башка бирөөлөрдү урматтап сыйлаганга, Кудай таала берген бакы чекесине жазган ырыскыга, тагдырга разы болгонго, ошол эле учурда сабырдуулук, кечиримдүүлүк, берешендик нерселер менен өзүнү багы эмне кылган, кооздогон адам болуп эсептелинет. Кеде биздин алымдарыбыз мына ошол нафска, ошол Умар ибн Хаттабтын да нафсын мисал кылган учурлар болот. Умар ибн Хаттаб Сария деген бир кол башчысын бир жерге казатка жиберип, ошол казатта булар бир аз утулуп баштаганда Мадинада туруп, Умар ибн Хаттаб Мадинада туруп, Я Сария аль-Жабал, минбарда турган жерде, о Сария, тоо деген экен да. Мына ошол сөзүн тиги Сария ошол жактан уккан дейт. Андан кийин баягы ал өзүнө келе калып, артын тоого карманып, анан ошол жактан жеңишке баягы Аллахтын жардамы менен жеткен дейт да. Демек, бул нафстагы өтө бир жогорку даражагы нафстардын бири деп эсептелет. Биз колдон келишинче ибадат менен нафстардын эми даражасы канча болбосун, биз эмне кылышыбыз керек? Ошол ибадат менен биз нафсыбызды бардык жаман нерселерден тазалаганга дайыма эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Дайыма биздин кыймыл аракетибиз ошо Алланы эстөө, ойлоо менен, Алладан Аллага болуш керек да. Кудай деп баштап, ошо Кудай деп ишибизди бүтүрүшүбүз керек. Бул нерседе болгон бардыгы эмне? Аллага кайтышыбыз керек. Баары Алладан болот. Алладан жардам сурашыбыз керек. Керек болсо нафсыбызды тарбиялаганга дагы эмне кылышыбыз керек? Алла Тааладан жардам сурашыбыз керек. Дуа менен, ибадат менен дегендей. Ошондон биздин алымдарыбыз айтат, нафсты тарбиялаш үчүн ошол нафс менен болгон мамиледе дагы адептер болот дейт. Анын эң алгачкысы ошол адептердин бул мухасабатуха дейт экен. Ар бир адам өзүнүн нафсын өзү эсеп китеп кылыш керек. Умар ибн Хаттаб айткан экен: "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, wa tahayya'u lil ardil akbar" дейт. Манеси силер бүгүн өз нафсыңарды эсеп китеп кылгыла. Эртең эсеп китеп кылына тургандан мурда, эртең таразага түшөөрдөн мурда бүгүн амалыңарды таразага салгыла. Жана эртеңки кыяматтагы эң бир катуу күнгө силер бул дүйнөдөн даярдангыла дейт.
мына ошол даярдануу биз ошол нафсыбызды эсеп китеп кылуу менен болот экен да. Дайыма ошондон баягы Давуд пайгамбардын данышман сөздөрүндө айтылган дейт да. Акылдуу адам 4 нерсени дайыма жасаш керек, ошол нерседен кайдыгер калбаш керек деп айтылган дейт. Биринчиси бир убакыт табып Кудай Таалага ибадат кылсын. Экинчиси өзүнүн нафсын өзү эсеп китеп кылсын. Үчүнчүсү жоро жолдоштору, туугандары менен жакшы мамиледе болуп, алардан жакшы пикирлерди угуп, кемчилиги болсо ошол нерселерин оңдоо экен. Андан кийин өзү менен бир бош убакытта болуш керек. Мына ошондо өзүнү жакшы бир эсеп китеп кылыш керек деген экен да. Мына ошол убакыттар адамдын өзүнүн тарбиялоосуна жардам болот, жана жүрөктү тазалоого дагы түрткү болот дейт экен. Мына ошондон дайыма биздин баягы убакыттарыбыз, бирок Аллах субханала тааланын аябай жакшы рахмат мерими бизге бир күндө 5 убакыт намаз берип атканы, парз кылганы, бул биз үчүн дагы аябай эмне болуп атат. Алла тааланын рахматы мерими биз үчүн аябай бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз Кудай Таалага ибадат кылганга мүмкүнчүлүк алып атабыз. Мына ошондон пайгамбарыбыз деле айткан экен, адам баласы бир убакыт тапсын, бир саат тапсын, Аллага ибадат кылсын, дуа кылсын, Куран окусун. Экинчи убакыты өзүнү өзү эсеп китеп кылсын. Эсеп китеп кылбаса болбойт экен. Андан кийин Алла Тааланын жараткан нерселерине пикир жүргүзсүн. Андан кийин анан тамагына, багы суусундугуна убакыт берсе болот деген экен да. Мына ошондон дайыма биз эмне кылышыбыз керек? Ушул нерселерди ойлонуп, пикир кылып, биз нафсыбызды колдон келишинче тарбия кылышыбыз керек. Чындыгында кыяматта эсеп китеп катуу болот деп айтабыз. Мына бул дүйнөдө өзүн өзү эсеп китеп кылган адамга гана кыяматтагы эсеп китеби эмне болот экен? Жеңил болот экен. Мына ошондон биз бул дүйнөдөн даярданышыбыз керек. Бул жерде Аллах субханала таала Куран Каримде айтат, баягы өтө бир кыяматта коркунучка, кыйынчылыкка дуушар болгон адамдын абалын айтат да бул жерде Куранда. Я вайлатана, караңыз, о бактысыз болоюн дейт экен да. Өтө бир өкүнүчтүн туу чокусу экен да. Мали хазал китаби ла югадиру сагирatan вала кабирatan илля ахсаха. Бул китеби, өзүнүн китеби же оң колунан же сол колунан берилет экен да кыяматта. Бул дүйнөдө кылган бардыгы кичинекей кымындай нерсеси да жазылат экен да. Ошондо айтат экен, ошонун бардыгы жазылат экен. Эч нерсе унутта калбайт экен. Ва важаду маамилу хадиран ва ла язлиму раббука ахада. Жана ар бир адам бул дүйнөдө кылган нерсесин ошол жерде көрөт. Алла Таала эч кимге зулумдук кылбайт дейт. Эч кимге зулумдук кылбайт. Ар бир адам өзүнүн бул дүйнөдө кылган амалы жазылат, ошонун негизинде эсеп китеп болот. Мына ошондон биз мына ошол нерсеге эмне кылышыбыз керек экен? Даярданышыбыз керек экен. Ошондон имам Хасан Ал-Басри Алла Тааланын ла уқсиму бин нафсил лавама, ошол жемелеүүчү нафс менен касам ичем деген аяттын маанисин чыныгы муумин мусулман адам, чыныгы жүрөгүндө ыймандуу адам дайыма өзүнү жемелейт дейт экен да. Өзүн жемелейт. Ал айтат дейт, бул айткан сөзүм менен эмнени максат кылдым эле? Бул жеген тамагым менен эмне үчүн жедим эле? Эмне максатта жедим эле? Деп дайыма өзүнү жемелейт дейт да. Ошондо өзүнү жемелеген сайын ал адамдын башкалар менен болгон мамилеси, өзүнүн нафсы менен болгон мамилеси, Алла Таала менен болгон мамилеси бир жөнгө салынат дейт да. Мындайча айтканда, сүйлөөдөн мурда ал ойлонот. Бир кыймыл аракетти жасоодон мурда ал ойлонот. Ал чыныгы сооптуубу, же шайтандын азгырыгыбы, же бир нафстын азгырыгыбы? Мына ошону ажырата биле алат дейт. Демек биз өзүбүзгө эсеп китеп кылуу менен мына ушундай бир жакшы ийгиликке жеткенге аракет кылышыбыз керек. Андан кийин адеп, мындайча айтканда, нафс менен болгон адептерден
дайыма жана аяттарда айтылгандай нафсыбызды жемелеп туруу экен да. Нафс менен бир жакшы иш кыла койсок, же бир нерсени биле койсок, же илим ала койсок, же кайрымдуулук бир садака кыла койсок, аны менен мактанып кетпешибиз керек экен. Жок, тескерисинче биз аны жемелеп турушубуз керек экен. Бардык пайгамбарыбыздын сахабаларынын амалы ушундай болгон дейт да. Умар ибн Хаттабтын Анас ибн Малик айтат, мен уктум дейт, Умар ибн Хаттаб бир бакчанын ичине кирип алып, анан айтат эле, өзүн өзү жемелейт деди. Умар, Хаттабтын баласы Умар дейт экен да, же такыба болосуң, бейишке киресиң, же туура эмес ишти аткарып туруп тозокко кирип каласың дейт экен. Ошентип өзүнүн нафсын жемелечи экен. Кээ бир учурларда ал отуруп алып камчысы менен бутуна урчу экен. Түнүн ичинде туруп алып намазды окуп бутуна уруп, анан айтчу экен, бүгүн эмне иш аткардың сен өзү? Кандай жакшы ишти аткардың? Кайсы жака бастың? Эмне аткардың деп өзүн өзү жемелейт эле дейт да. Демек, бул нафсты адам дайыма эмне кылып туруш керек экен? Жемелеп туруш керек. Эгер нафты жемелебесең, тим койгон болсоң, ал мактанып кетет, текебердик кылып кетет, башка бирөөлөрдү кемсинтип кетет, туура эмес жерлерге алып барып коет экен. Нафсты тим койгон болсоң, ал айтат экен, мен аябай эле билимдүүмүн, аябай эле акылдуумун, аябай эле зерекмин дейт экен. Бирок ошол учурда ал чындыгында көп нерселерден кайдыгер калган болушу мүмкүн. Мына ошондон дайыма эмне кылыш керек экен? Биз жемелеп турушубуз керек. Эй нафс, эгер сен ушунуңду таштабасаң, жаман жолго басканды токтобосоң, башка бирөөдү гыйбат кылганды токтотпостоң, буйруктарды аткарбасаң, тыюудан тыйылбасаң, эртең тозоктун отуну сенсиң. Мына ошону билиш керек дейт да. Ошентип нафсты аябай эмне кылыш керек экен? Баягы жемелеш керек экен. Мына бул жерде Куранда айтат: "Иқтараба лин-наси хисабухум ва хум фи гуфлатин му'ридун." Адамдарга эсеп китеп жакындап калды, бирок алар дагы эле капилетте жүрүшөт. Ма ятихим мин зикрин мир раббихим мухдасын илля стамауху ва хум ял'абун. Алла Тааланын аяттарын, Куранды, насааттарды алар ойногон абалда угушат. Лахиятан кулубухум, жүрөктөрү да башка жакта дейт да. Бул жакта зикир айтылып атса, насаат айтылып атса, аларды таштап коюп, оюн зоокко берилип, нафсын ээрчип, жүрөктөрү дагы бул нерседен капилетте калды деген аят. Чындыгында мындай бул акыретте эң бир бактысыздыктын белгиси болуп эсептелинет. Андан кийинки адептерден тарку шахаватиха дейт алымдарыбыз. Нафстын кумарын таштоо экен да. Нафстын кумарын таштоо. Мындайча айтканда, нафсты ээрчибеш керек такыр. Эгер нафс бир нерсени кааласа, ал нерсе жаман болгон болсо, аны ээрчибеш керек экен да. Эми ибадат болсо макул, бирок пайдасы жок нерсе болсо, аны ээрчибеш керек экен. Бул жерде ошол бир мисал окуялардан бар экен. Мында ошо табииндердин, сахабалардын тарбиясын көргөнү. Малик ибн Динал рилажулин мин асхабихи дейт. Жанындагы бирөөгө айтты дейт Малик ибн Динар. Мен дейт, аябай бир жумшак, ысык нанды каймак менен же бир айран менен кошо жегенди жакшы көрөм дейт да. Анан жандагы шакирттери же достору бирөөсү барып, ошол нерсени алып келе калыптыр да. Алдына алып келип койду дейт. Ошондо Малик ибн Динар ошол жумшак, ысык нан менен каймакка карап айтып атат дейт да. Сени 40 жылдан бери эңсеймин дейт экен да. 40 жылдан бери эңсеймин. Бирок 40 жыл мен сени жеңдим. 40 жыл мен сени жеңдим. Бул баягы адал нерсе болгон болсо дагы, бул нафсты тарбиялоонун бир жолу экен да. Эми азыр сен келип мени жеңгиң келип атабы? Жок, мен сени жебеймин деген экен да. Силер жеп койгула деп жандагыларга, шакирттерине айтып. Бул болсо дагы ошол нафсты тарбиялоо. Кеде биз адал нерсени аткарбай нафсты тарбиялайт экенбиз. Арам нерседен сактанып нафсты тарбиялайт экенбиз. Сыноолорго чыдоо менен нафсты биз эмне кылат экенбиз? Тарбиялайт экенбиз. Бул жерде Ата Силми рахимахулло жөнүндө Мухаллат деген бир киши айтат да. Ата Силмидей адамды көрбөдүм. Кеде ал бир мөмө жемиш сатылган жерден өтүп кетип жатып деле, мөмөнүн акчасын дагы, анын атын дагы билбейт эле дейт да.
атын дагы билбейт эле. Баягы ошол нафсты аябай жакшы сактагандыктан, аны тарбия кылгандыктан, нафстын каулоолорун эле бере бербестен, ошо жетиштүү негизинде гана азыктанып, Кудай Таалага болгон баягы ибадаттарын, алган илимдерине убакыттарды көп бөлүп, ибадатка көп убакыт бөлүшкөн. Мухаммад ибн ал-Мункадир рахимахулла айткан экен: "Кабатту нафси 40 сана хатта стакамат." Мен нафсымды тарбиялаш үчүн 40 жыл аракет кылдым дейт да. Үзгүлтүксүз аракетте мен өзүмдүн нафсымды бир туура жолго сала алдым. Мындайча айтканда адам баласы дайыма ушул эмнеде болуш керек экен? Күрөштө болуш керек экен. Андан кийинки нафстын адептеринен укуфу аля уюбиха дейт да алымдарыбыз. Нафстын айыбын билип, ошону илаж кылыш керек, оңдош керек дейт да. Эми ар бир адамда кемчилиги бар. Нафста деле ошондой бир аябай бир чоң амбициялары бар болушу да мүмкүн да. Бирок ошол ката жолго түшүп кетүүсү мүмкүн. Ошол катасын билип, аны оңдош керек дейт. Акыйкатты тем койсоң, анын каталарынын бири, айыптарынын бири акыйкатты тааныбайт. Ал баш ийбейт дейт да, өзүнөн өзүнчө эч эле баш ийбейт ал дейт. Бул качан бул нерсеге барып калат десе, адам өзүнүн кумарын ээрчий берсе, жашоонун жыргалчылыгын, дүйнөнүн жыргалчылыгын ээрчий берсе, нафсынын эле каалоосун аткара берсе, жакшыбы жаманбы, мына ошол адамдын баягы нафсы акыйкатты тааныбай калганга, же андан кайдыгер кылганга алып барат экен. Мына ошондуктан бул нерседен сактанып, аны биз эмне ошол нафска каршы чыгуу менен биз аны тарбиялашыбыз керек экен. Дагы нафстын айыптарынан ал капилеттик дейт да. Адам капилетте кайдыгерде калуу. Ал кандай болот? Эмнеден пайда болот десе, мындайча айтканда биз тообага муктажбыз. Эми эртең тообаны кылам да дегенден пайда болот дейт да, кайдыгердик капилеттик. Биз тообаны азыр кылышыбыз керек. Бирок эми эртең, бүрскүн, балки орозодо, балки андан кийин деген болсо, бул ошол жакшы ишти кечиктирүү, андан кийин бир кыял кеч болуп, кыял менен жүрүү, аны эч ишке ашырбастан эле. Бакы бир пайдасыз эле кыял кечтек менен жүрүү, бул дагы нафстын капилетте калуусуна алып барат экен. Мына ошондуктан бул айыптарды кантип оңдойбуз деп Имамул Жинейттен сураган экен да. Кантип биз Алла Таалага гана өзүбүздү арнай алабыз, нафстын жамандыгынан кутула алабыз десе, айткан экен, силер тооба кылгыла деген экен да. Баягы тообаны дагы жөн эле тооба эмес, чыныгы тооба Алла Таалага кылгыла дейт экен. Ошондо биз оңолобуз. Ва хофун юзилу тасвиф, Кудай Тааланын кыяматта даярдап койгон тозогунан коркуп, жанагындай эртең тооба кылам да, бүрскүн аткарам да дегенди токтотуш керек дейт. Балки ал күнгө жетпей калсаңчы, тооба кыла албай калсаңчы. Варжаун ябасала кости маликил амал. Же болбосо бир амал кылуучунун жүрөгүнө үмүт берүү менен биз нафсыбызды оңдой алабыз дейт экен да. Бул үмүтсүз бир гана шайтан. Мусулман дайыма Алла Тааланын үмүтүнө, рахматынан үмүтүн эч качан үзбөш керек. Тооба кылуу мүмкүнчүлүгү азыр деле баарыбызга бар. Ва зикруллахи аля ихтилафил ауқат. Дайыма кайсы абалда болбогун, кайсы убакытта болбогун Алла Тааланы зикир кылып жүрүү дейт экен да. Ошондон пайгамбарыбыз айтат го: "Ма зала лисанука ратабан би зикрилла." Дайыма сенин тилиң Алла Тааланы зикир кылып турсун дейт да. Андан кийин айтат: "Иханату нафси би курбиха минал ажал." Нафсты кемсинтүү дейт. Эй нафс, нафсты коркутуу дейт. Эртең өлүп каласың. Андан көрө бүгүн жакшы амал аткарып калалы деп нафсты кемсинтип кордоо дейт да. Нафсты кордогондо гана биз экинчи жагынан ийгиликке жете алат экенбиз. Ва будуха анил амал. Сен кыял кечтигиңди токтоткун, ал баары бир ишке ашпайт деп нафсты басмырлоо экен да. Мына ушул нерселер менен биз нафсты тарбиялайт экенбиз. Демек бул нерсеге дагы кантип жетебиз эми ушулардын баарына десе, жүрөктү ыйман менен нурлантып, Алла деп
пайгамбардын сүннөтү менен мына ошого аракет кылышыбыз керек деп өз сөзүндө айткан экен. Мына ошондуктан баягы дагы нафстардын айыптарынын бири нафс өзү менен баягы мактануусун, мокуму кануусун жок кылыш керек экен. Эч качан өзүбүздү мактап же башка бирөөдүн мактаганын да жакшы көрбөшүбүз керек экен. Нафска дагы ошол нерсеге мүмкүнчүлүк бербешибиз керек экен. Адам өзүнө өзү мокуму канганда башка бирөөнү кемсинтип баштайт экен. Ушул жерден адамдын амалы жокко чыгат. Кылган ибадаты жокко чыгат. Өзүгө өзү мокуму калганда башка бирөөгө текебердик кылып баштайт экен. Өзүнүн өзү башкалардан жогору коюп баштайт экен. Мына ошондуктан бул жерде имам Ал-Фақих Ас-Самарқанди рахимахулла мындай деп айтат экен. Ким өзүнүн нафсынын мокуму кануусун, өзү менен өзү мактануусун сындыргысы келсе, 4 нерсени аткарсын дейт. Биринчиси аньяро тауфиқа миналла. Кандай ийгиликке жетпесин, баары Алладан болду, Алланын ийгилиги деп билиш керек экен да. Эгер Алла Тааладан ийгилик деп билген болсок, анда биз автоматтык түрдө Аллага шүгүр айтып баштайт экенбиз. Аллага шүгүр, Аллага мактоолор болсун. Ушундай мага ийгиликтерди берди, ушундай бир ийгиликке жеткирди. Кандай бир жетишкендикке жеттим деп өзүнө өзү мактанбастан, ой мен сонунмун да, мен өзүм ушундаймын да, өзүм акылдуумун да дебестен, баары Алладан болду, эми Аллага шүгүр атайын деп мына ошол жака багыт алат дейт. Экинчиси Алла Таала берген нематтарга көз чаптырсын дейт. Кудай Таала бул адамга берди да, нематтары берди. Чындыгында бул нерсени Алла Таала берди деп билген болсо, анда дагы Алла Таалага шүгүр кылат дейт да. Бул нематтын бардыгын бизге Кудай Таала берди. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах". Силерге берилген бардык нематтар, сыйлар бул Алладан деп билгиле дейт да. Ошондо биз Алла Таалага шүгүр кылганга, мактоо айтканга, ибадат кылганга шашылат экенбиз. Үчүнчүсү, кылган амалы кабыл болбой калса эмне болот дегенден коркуш керек дейт. Ушул нерседен корксо, ал өзүнө өзү ажаптанганды же мокуму канганды таштайт дейт да. Амалың кабыл болбой калса, анда банкротсун да. Мына ошондуктан биз баягы эжабул мар бинафси, баягы пайгамбарыбыз айтат, сөзүндө келет, 3 нерсе адамдын амалын жокко чыгарат. Ошонун бирөөсү адам өзүнө өзү мокуму кануусу. Бул мокуму кануу башка бирөөлөргө кемсинтүү, текебирлик кылуу менен коштолгон болсо, бул сөзсүз коштолуп кетет экен. Нафс мына ошол жака буруу ийет экен да адамды. Мына ошондон амалың кабыл болбой калганын корксоң, анда ошол нерсени таштайсың дейт. Андан кийин өзүнүн кылган күнөөлөрүн карасын дейт. Күнөө кылган болсо, күнөө иш жазылат. Жакшы амал аткарган болсо, сооптор жазылат. Эгер сооптору жаманга айланып кетет деп корккон болсо, мына ошол өзүнө өзү мокуму канууну бул такыр таштап салат дейт да. Андан өзүнүн нафсын эмне кылат? Баягы оңдоп баштайт. Мына ошондон бул нерсеге дагы эмне кылышыбыз керек? Көңүл бурушубуз керек. Андан кийин дагы нафстын айыптарынан ал өзүнүн ички дүйнөсүн, имандын булагы болгон жүрөгүн же жакшы амалдарды таштап салып, сырткы көрүнүшкө гана басым жасоо экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла иля амваликум". Кыяматта Алла Таала силердин тышкы келбетиңерге карабайт, силердин мал мүлкүңөргө карабайт. Иннама янзуру иля кулубикум ва амаликум. Бирок кыяматта Алла Таала силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалыңарга карайт дейт. Биз мына ошол ички дүйнөнү эмне кылышыбыз керек? Оңдошубуз керек экен. Ошондо нафсыбыз дагы оңолот. Ой пикирибиз дагы тунарып туура болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман аслаха фима байнаху ва байналлах, аслахаллаху ма байнаху ва байнаннас". Кайсы бир адам өзү менен Кудайдын, Алланын ортосундагы жаратуучусу менен болгон мамилесин оңдосо, Алла Таала өзүнүн мамилесин бул адам менен дагы, ал адамдын башка адамдар менен дагы мамилесин оңдоп коет дейт. Ийгилик берет, жакшылык берет. Ваман аслаха жаванияху, ким өзүнүн ички дүйнөсүн оңдосо, аслахаллаху барранияху дейт. Анын сырткы мамилесин дагы Алла Таала эмне кылып коет? Тышкы көрүнүшүн дагы оңдоп коет дейт. Ваман арада важахалла аналалла важаху ва вужуханнас. Ким
ибадат кылганда, мамиле кылганда бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгын кааласа, Алла Таала ошол ыраазычылыгына жеткирет, башка адамдар дагы бул адамдан ыраазы болот дейт. Ваман арада вужухал халқи, ким эми адамдарга жагынам десе, адамдарга көрүнөм десе, ошолор үчүн аткарган болсо, мана Аллах важаху, Алла Таала өзүнү бул адамдан тыйып коет, жана башка махлуктардын дагы мамилесин бир жакшы жагын бул адамдан тыйып коет дейт да. Ошондуктан биз эң биринчи эмне өзүбүздүн нафсыбызды оңдогонго дайыма аракет кылышыбыз керек экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, адамдын өзүнүн нафсы менен болгон мамилени айта берсек чындыгында көп. Келиңиздер биз колдон келишинче нафсыбызды тарбиялаганга аракет кылалы. Дайыма жакшы амалдарды аткарып, жакшы иштерди аткарып, жакшы ибадаттарды аткарып, зикир дуаларды кылып, башкаларга жардам берип, мына ошол азыркы Куранда, пайгамбарыбыздын сөздөрүндө, алымдардын, сахабалардын сөздөрүндө айтылган таризде биз өзүбүздүн нафсыбызды жакшы тарбиялаган болсок, бул дүйнөдө да, акыретте да биз ийгиликке жетет экенбиз. Жараткан Аллаху субхана ва таала баарыбызды Куран аяттарга, хадис шарифтерге амал кылганга өзү күч кубат берген болсун. Жараткан Аллах субхана ва таала баарыбыздын жан дүйнөбүздү Куран нуру менен нурлантып, нафсыбызды жакшы бир тарбиялап, жакшы жолдо жүрүүнү дайым Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.